Чолпон Койчуманова 20 жылдан ашык илимди изилдеп, бир канча илимий эмгектерди жазып келет. Улам барган сайын арымын арттыруу менен профессорлук Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын корреспондент мүчөсүнө чейин жетип, окумуштуулук жемиштүү иштерин улантып, чет мамлекеттин университеттерине чейин барып лекция окуп жүрөт. Мен үчүн изилдөө, жазуу бул мындай толугу менен өзүмдү мындай бактылуу адам катары сезе алат экенмин да. Эгер мен эч нерсе жазбай, эч нерсе изилдебей калсам, мен кандайдыр бир внутренняя пустота да, мындай ички дүйнөмдө бир нерсе токтолуп калгандай сезиле берет да. Болду, жылбай калдым, эч нерсе кылбай калдым, эмне кандай болуш керек? Менде паника башталат да, кандай эмне ошондой да. Ошондуктан мен 20 жылдан ашык иштеп жүрөм ушул академияда. Кээ биркилер айтышат, эмне кыласың, аяктан кетип эле калбайсыңарбы, айлыктарың аз. Эми алар түшүнүшпөйт, бул түшүнүш керек бул илим экен. Мен үчүн илим бул менин экинчи үйүм. Үй бүлөдөн кийин бул эң мен бактымды мындай толтура турган бул илимий изилдөөлөр да. Мен өзүмдү бактылуу сезем. Жакшы бир илимий иш жүргүзүп атканда, өзгөчө мындай баштап ортосуна жетип калганда аябай өзүңө ыраазы болуп баштайсың да, анткени бир жарым иши жазалып атат, дагы жазалат деген бир күнүмдүк жумушка келгениңде чоң максаттар менен эметет. Ошон үчүн мен үчүн илим көп нерсе, бирок мен университеттерде да сабак берем. Мен ойлойм, ар бир илимпоз азыр өзүнүн алган материалдары менен илим менен бөлүшүш керек. Сөзсүз студенттерге лекция окуп айтып бериш керек. Жана азыр мындай болуп калбадыбы, илимпоз азыр менеджер дагы болуп келиш керек болуп калды. Анткени илимий изилдөөлөргө акча бөлүнбөйт, бир гана айлыкка бөлүнөт. Ар бир жасаган ишин илимий изилдөө бул каражат тап. Эми ошону туура жазуу, ошол чет өлкөлүктөрдүк мындай окумуштуулар менен иштөө, алар менен аларга да кызыктуу, сага да кызыктуу болуш, бир ортодогу бир нерсени табуу, бул дагы көп нерселерге үйрөтөт экен. Вроде бул жакшы эле болуп атат, мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Бул эми кичине совет учурунда өсүп калган окумуштууларга бул кыйыныраак окшойт кичине. Бирок биз 90-жылдан баштап эле бизди дароо эле ушуга көндүрүп койду. Эчтеке бербейсиз, эчтеке жардам кыла бере албайсыз. Илим менен алектениң келсе, өзүң каалаганыңдай жүргүзө бер. Бул сага сенден гана көз каранды болот. Ошо менен эле келатабыз. Окумуштуу мамлекеттин өнүгүп өсүшүнө дагы бир канча салымын кошуп келет. Алсак анын эмгектеринин көбү Кыргызстандын тарыхы менен байланышкан. Анан окуу курал китептерин мен байкадым. Өзүм дагы университеттерде 20 жылдан ашык сабак берем. Эгемендүү Кыргызстан тарыхына арналган окуу курал китептери жогорку окуу жайларда жок экен. Бир мындай жазып коюшат, Кыргызстандын тарыхы деп. Ал жакта 1-2 главасы бар, ошо менен токтолот. Мен ошону байкадым, студенттерге сабак берип атканда деле байкадым. Анан орусча жана кыргызча эгемендүү Кыргызстандын тарыхы, коом жана демократия деген билим жана илим министрлигинин талкуусунан өтүп, аякта өзүнүн тепкичтери бар. Биринчи китепти бересиз, материалды бересиз, алар советте карашат, дагы бир учебно-методический советке, университетке жөнөтөт, аякта карашат. Анан кийин тепкичтерди өткөндөн кийин анан билим жана илим министрлиги айтат да, биздин атыбыздан, министрдин атынан жогорку окуу жайларга окуу курал катары чыгарсаңар болот деген. Ошентип 2 китеп ошого эгемендүү Кыргызстан тарыхына арналган студенттерге китеп чыгарган. Бул мындай кичине жөнөкөйрөөк тилде, маалымат жеткиликтүү болушундай жазылыш керек да. Ошол жакта дагы азыркы конституциялык өзгөрүүлөр, партия деген эмне, НПО деген эмне, мыйзам кандай долбоордо кабылат, ошонун баарын камтылып жазылган да. Азыркы кезде мен айтып кеткендей, негизи кандай коом болсо, мамлекеттин келечеги да ошондой болот. Мен дайыма ушул айтып кетем, биз
адамдардын жашоосу, ой жүгүртүүсү, көз карашы, жасаган иштерин биз изилдеп бир кандайдыр бир жыйынтыкка келмейинче алдыга жасаган кадамдарыбыз дагы туура эмес болуп калышы мүмкүн. Мына канча конституциянын өзгөрүүлөр болуп атат. Мен анын баарын дагы бир-бирден жазып чыккамда, качан, кандай болгон, эмне себептен болгон. Ошондо деле мисалы кандай бийлик формасы болбосун биз баарын өттүк. Баарынан 93-жылдан бери биз баардык формаларды өтүп бүттүк. Баягы эле авторитарный режим эле калды бизде. Бир партия деп эле ошого өтпөсөк, биз баардык демократияда болгон баардык бийлик формаларын, тепкичтерин биз өттүк. Бирок эмнедегир жыйынтыкка жакшы чыккан жок. Анткени жыйынтык чыкканда бул адамдардын жашоо турмушу, экономикасы оңдолот, алдыга жылат. Ошондо биз жыйынтык чыгарабыз. Ушул туура экен. Ушул бийлик формасы бизге туура келиптир деп. Мен ошону дайыма айтам, эмне үчүн болбойт атат? Анткени биз биринчи коомубуздун мындай кандай акыбалда турганын, кандай коомубуздун маданияты, билими кандай болуп атканын билип туруп, ошого жараша кадамдарды жасап, ошого жараша туура жасалып, ошо менен иш алып барыш керек. Каарманыбыз эгемендүү Кыргызстандын тарыхы, саясий, коомдук түзүлүшү деген темада диссертация жазып чыккан. Ал жактан конституциянын өзгөрүүлөрүнөн улам коомдуку экономикадагы өзгөрүүлөрдү баса белгилеген. Партия деген эмне? Анын көз карашы жана башка ушул сыяктуу маанилүү темадагы диссертациялары аркылуу коомго жеткирүүгө аракет жасап келет. Кыргызстандын тарыхы мен үчүн абдан кызыктуу болду. Ошол эгемендүү Кыргызстандын тарыхында социалдык, экономикалык, саясий, коомдук кандай өзгөрүүлөр болуп атат, адамдардын жашоосу кандай, ой жүгүртүүсү кандай, маданияты, билими кандай болуп атат. Эмне үчүн аны изилдеш керек? Анткени ошол акыбалга карата кийинки жасалган кадамдарыбыз ошого жараша болот да. Кандай коом болсо, азыркы мезгилде акыбалыбыз кандай болсо, анан алдыга карай жасаган кадамдарыбыз да так ошого көз каранды болот да. Ошондуктан биз бүгүнкү күнүбүздү дагы мындай эгемендүү Кыргызстандын басып өткөн жолубузду 90-жылдан баштап бүгүнкү күндү дагы дайыма изилдөө керек, анткени кандайдыр бир жыйынтыктарды жасоо. Мен ушул диссертациямды бул эгемендүү Кыргызстандын тарыхы деген, саясий коомдун түзүлүшү дегенди ошого жазгам. Ал жакта конституциялык өзгөрүүлөр кандай болуп атат, экономикада кандай таасир тийип атат коомдун өзгөрүшүнө, партиялар деген Кыргызстан үчүн эмне, кандай партиялар болуп атат, алардын көз карашы, алардын эңсеген максаттары кандай, мындай жанагы көз карандысыз жарандык коом кандай болуп атат, алардын мындай ээлеген орду Кыргызстанда кандай, НПОлор көп пайда болду. Кыргызстан мисалы 1-орунда турат. Азыр статистика боюнча бизде бир 30 миңден ашык катталган Минюста көз каран жана неправительственный организация дейт, ошолор катталган. Алар кантип пайда болушкан? Башында 90-жылда. Алардын максаттары эмне болду? Эмне иш алып барды? Мына ушундай бир нерселер мага кызыктуу болчу, анткени мен күнүмдүк турмушта жашап атам, алардын баарын көрүп атам. Бирок алар кандай болуп атат, эмне болуп атат, ошол кызыктуу болду. Ошол диссертация боюнча жактадым. Ал кезде ошол тармакта изилдеген диссертациялар аз болчу, материалдар да жок болгон. Архивде бизде мындай азыр бир адат калыптыр. Партиялар түзүлөт, бирок архивдик документти такыр түзүшпөйт экен да. Илгери болсо бул абдан мындай бир эле партия болчу, бирок дайыма бир архивде катталып болгон материалдар берип турчу. Азыр эч нерсе жок. Бир гана Минюста катталып коюшат. Алардын программасы дагы таанышууга кыйын. Ошонун баарын баягы талаалап жүрүп изилдеп чыгасың да. Барасың партияларга, суранасың, бергендери берет, бербегендери бербейт. Ушинтип атып анан илимий иш пайда болот да, изилдөө. Көпчүлүк учурда Элимпоз коомдо болуп жаткан жаңы көрүнүштөргө көңүл буруп келет. Анын ичинде адамдардын укугу жана эркиндиги боюнча бир катар изилдөөлөрдү жүргүзүп китеп чыгарган. Эгемендүү Кыргызстан дегенде эле бул эң биринчи, бул фундаменти, бул адамдардын укугу жана эркиндиги.
алар эмнени жаратат, алар эмне аны кандай колдонуп кетет, мыйзамдарда кандай көргөзүп атат, конституциялык кандай өзгөрүүлөр болуп атат. Жана ошол адамдардын укугу эркиндиги деген эң мындай чоң фундамент түзгөн бул институт омбудсмен болуп саналат. Бирок мен аны карап чык, бул негизи чындыгында абдан чоң мекеме. Анын мындай мүмкүнчүлүктөрү абдан чоң. Бирок тилекке каршы мындай жетекчилери кичине мындай саясийге аралашып коюп аткандыктан өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн бул институт өзү мындай ачык көргөзө албай атат да. Бир да китеп тапкан жокмун ал жөнүндө, бир да мындай илимий иш тапкан жокмун ал жөнүндө. Бирок бул абдан чоң бир мекеме, институт омбудсмен. Анан ошону дагы изилдеп чыктым. Абдан отчетторун карап изилдеп, бул дагы өтө кыйын, анткени архивде эч кандай материалдар жок. Анан мындай жана этносоциалдык изилдөө кылып эле изилдеп анан жазып чыгарабыз да. Бирок жакшы мындай жыйынтыкка чыктым деп ойлойм. Чоң китеп чыкты. Ал жакта бул институт омбудсмен эмне, анын келечеги кандай терс оң жактары болуп атат, кандай жактарын оңдош керек. Ушундай бир нерселерди жазылып чыкты. Азыркы күнгө чейин бул чындыгында бул жалгыз эле ушуга арналган китеп болуп атат. Андан менден кийин деле чыкпаптыр ал жөнүндө изилдеп. Бирок мындайда окумуштуулардын көз карашы бар, эксперттердин көз карашы бар. Дайыма мени кээде эксперт деп айтканда мен айтам, жок, мен эксперт эмес, мен окумуштуу катары айтыңыз. Анткени эксперт менен окумуштун айткан сөздөрү, көз карашы башка. Окумуштуу деген ал дайыма фактыларга, материалдарга, көргөнүн, укканын далилдеп, жыйынтык чыгарган нерсесине мындай таянат. Эксперттер көбүнчө өздөрүнүн ой жүгүртүшөт, анан мындай ойлонууларын мүмкүн ошондой, мүмкүн андай эмес деп айтышат да. Мен үчүн институт омбудсмен же эгемендүү Кыргызстандын тарыхы көбүнчө эмне үчүн ошого изилдеп, анткени мага фактылар менен чыккан, таянган бир жыйынтык илимий изилдөө деп атат, ошого таянып мен чыгаргам да. Койчуманова Чолпон Урушбековна 1977 жылы 14 декабрда Фрунзе шаарында жарык дүйнөгө келген. 1996 жылы Бишкек шаарындагы номер 5 мектеп гимназиясын бүтүргөн. 1996-2001 жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин тарых факультетинде билим алган. 2003 жылы Кыргыз Республикасынын улуттук илимдер академиясынын тарых институтунун аспирантурасынын күндүзгү бөлүмүндө окуган. 2003 жылы Эгемендүү Кыргызстандын саясий системасынын орнушу аттуу темада кандидаттык диссертацияны коргоп, тарых илимдеринин кандидаты илимий даражасын ыйгарылган. 2006 жылы доцент наамы ыйгарылган. 2008 жылдан 2011 жылдары тарых жана маданий мурас институтунда докторантурада окуган. 2014 жылы Эгемендүү Кыргызстанда омбудсмен институтунун орнушу деген темада докторлук диссертацияны коргоп, тарых илимдеринин доктору илимий даражасы ыйгарылган. 2017 жылы профессор илимий даражасы ыйгарылган. 2021 жылы Кыргыз Республикасынын улуттук академиянын корреспондент мүчөсү ыйгарылган. Чет мамлекеттерге да барып, өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, студенттердин арасында эмес, өзү ошоктогы магистранттар, докторлорго чейин өзүнүн илимий макалаларын окуп, өзүнүн ачылыштары боюнча да кеңири маалымат берип келген инсандын бири катары белгилей кетсем болот. Чынын айтсак, баягы кээ бирде айтып коет го, академияда баягы өзүнүн илимди сүйгөн адамдар гана иштейт депчи. Илимди ошо чыныгы илимдин адамдары жасайт дегендей. Чолпон Урушбековна бизге 2000-2001 жылдары ушул бизге келип, мына аспирантурага келгенден бери баягы кыргызда жакшы сөз бар эмеспи, дарак бир жерден көгөрөт деген. Мына ошол сыңарында Чолпон Урушбековна ошол жылдан азыркы мезгилге чейин ошол улуттук илимдер академиясында илимий иш-чараларды көп жакшы эл аралык байланыштарды, конференцияларды өткөзүп келет. Буну биз чынын айтсак, баягы тарыхчы катары аябагандай чоң ийгиликтерге жетишкен. Чыныгы тарыхчы деп айтсак да болот да. Себеби дегенде азыркы мезгилде баягы жаш кадрлар мындай илимде, мындай кандай десек, мындай
чыдаган адамдар гана, ошо илимди сүйгөн адамдар гана иштей алат десек, мына ошолордун бири чыныгы илим поз деп айтканга дагы мындай осолдук кылбайт деп айтсак болот да. Себеби дегенде ошол 2001-жылы аспирантурадан баштап, ошол аспирантура бүткөн жылы эле уже кандидаттык диссертациясын жактады. Биз сөз кылып жаткан инсан тарабынан элден ашык илимий макала, анын ичинен 8 эл аралык илимий эмгектери бар. Көптөгөн этносоциологиялык жана талай изилдөө иштерин жүргүзүп, 2020-жылы Борбордук Азиядагы аялдардын азыркы абалы деген темада изилдөө жүргүзүп, Кыргызстан боюнча азыркы Кыргызстандагы элиттик аялдардын ролу жана орду деген темада этносоциалдык илимий изилдөөнү баштаган. Натыйжада орус-кыргыз тилинде төмөнкү монография жарык көргөн. Аялзат тагдыры мезгил күйөөсүндө. Чолпон Койчуманова 7 облусту тең кыдырып, айыл жергесинде жашап, иштеп жаткан айымдар менен маектешип, алардын жашоо турмушу менен таанышкан. Негизи Кыргызстанда 70%ден ашык бул айыл жергесинде жашаган адамдар. Каалайбызбы, каалабайбызбы, биздин келечек айылдагы жашаган адамдардан көз каранды болот. Алар кандай болсо, айыл жакта өнүгүү кандай болсо, ошондо шаар өнүгөт. Биз дайыма айтабыз, эмне үчүн биздин шаар өнүкпөйт? Өнүкпөйт шаар эч качан айыл жергеси өнүкмөйүнчө. Кыргызстан агрардык өлкө. Дайыма ошондой болгон. Анан аялдардын, айымдардын турмушу кандай экенин мен көп басым жасайм. Анткени мен көп изилдөөлөрдү жүргүзгөндө билдим, жаштардын тарбиясы канчалык биз атабызды сыйлайбыз, атанын сөзү айткан туура коркобуз алардан, кандай айтпасак деле балага тарбия берген эне экен. Бул көп байкадым, бизде мындай патриархат деп коебуз, кайып эле чындыгында бизде эненин балага тийгизген таасири күчтүүрөөк. Ушул канча жылдан бери мен мындай издеп жүргөндө ошону байкадым да, дин жагына да чоң таасир этет. Үй бүлөдө динге жакын ким? Ата жакын болсо, балдар кошо ээрчитип кетет деген, бул эми бир 40% деп айтсак болот. Бирок эне динге жакыныраак болсо, анда бул 85% балдар толугу менен өтүп кетет экен. Ошондой эле бардык жактарда. Билимге энеси умтулса, балдар сөзсүз ошол жака барат экен. Атасы умтулуп, энеси такыр иши жок болсо, абдан оор болот экен ошол жакта. Эненин таасири абдан күчтүү экен. Анан мен азыр карадым, 30 жылдан бери мындай мыкты айымдар деген көп китептер чыгат бизде. Бул белгилүү окумуштуулар, депутаттар, мамлекеттик ишкерлер жыл сайын эле ошолорду чыгара беришет. Анан мен ойлодум да, эми негизи бир да жөнөкөй аялга арналган китеп жок бизде. Чыгарбаптыр да. Бирок Кыргызстандын келечегин түзүп келген, ошол жаштарды тарбиялап, айылдагы муздак ысык суусун баарын көтөрүп келген бул жөнөкөй эле калк. Бул жөнөкөй эле элдер да. Ошолордун ичинен эң көп проценти жашаган бул айымдар. Анан мен абдан ойлондум, эмне үчүн мындай мисалы жөнөкөй мугалимге арнап китеп чыгарбайбыз? Эмне үчүн жөнөкөй фермада иштеген, мал менен иштеген, жер менен иштеген, жөнөкөй швеяда иштеген адамдарды, айымдар жөнүндө биз жазбайбыз, аларды даңазалайбыз. Биз сөзсүз бир чоң саясатчы болуш керек же чоң аябай бир бизнесмен болуш керек аял, аны даңазалап чыргабыз да. Ошондуктан биздин жаштарыбыздагы бардыгы ким болосуң десең, дароо эле ушул профессияларды айтышат. Анткени идеалы ошол болуп калды да. Бул туура эмес нерсе, анткени Кыргызстандын фундаментин түзгөн, көтөргөн бул жөнөкөй айылда жашаган айымдар. Ошондуктан биз ойлодук ошол жөнүндө, бирок чынында мындай илимий изилдөө болуш үчүн 7 областтан кыдырып чыктык. 7 областты кыдырганда деле биз эң алыска айыл жактарда бардык. Эми сөзсүз биз аныс деле билебиз айымдар кандай жашаганын, бирок ошолордон интервью алып, болгон көз карашын, турмуштагы баскан жолдорун, кандай өйдө төмөн болгон турмуштагы болгон баскычтарын баарын өздөрү айтып, өздөрүн китепке чыгаруу ошол максат болду да. Алар өздөрү айтыш керек. Биз алар үчүн дайыма айтып атпайбызбы? Айылга берип, алар мындай жашайт экен, тигине өзүбүзчө анализ чыгарып жазып коебуз. Ошондуктан биз ушул биринчи максат болду.
алардын үнүн угуу жана Кыргызстанда болгон баардык көйгөйлөрү, алардын кыялдары, көйгөйлүү маселелери өздөрү айтып чыгуу болгон максат болду жана алардын чындыгында Кыргызстанда элеген орду кандай экени ошондой максат коюлуп 7 областтен кыдырдык, эң алыскы айылдарга бардык, абдан көп, аябай көп интервьюларды алдык, ар кандай айымдар болдук. Бул китепте бир дагы депутат жок, бир дагы бизнесмен жок, бул жөнөкөй апалар, энелер, келиндер балдарын багып, эне атасын багып, чын күнүмдүк тапкан акчасы ар бир чындык менен баскан жолун ошого чагылдырып чыктык. Ошону менен бирге алардын бүт болгон көйгөйлүү маселелерин да көтөрүп чыктык да. Тепкичтин биринин артынан экинчисин аттап, улам барган сайын илимге салымын кошуп келген Чолпон Койчуманова жемиштүү иштерин улантып, коомго керектүү илимий изилдөөлөрдү жазып, мындан ары дагы көптөгөн салымдарын кошот деген үмүттөбүз.